Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле бийик тоолуу туман каптаган аймакты көрөбүз. Жолдо жаткан жеринен эсине келген Нотан өйдө туруп, ар жак бер жагын карап эле жаңы эки автокырсыктан кийин ушинтип жолдо жатып калганын түшүнөт. Бирок денесинин эч бир жери эч нерсе болбогондугун көрүп бир четинен таң калса, бир четинен сүйүнө баштайт. Аңгыча болбой эле анын жанына Даниэль деген адам келип сүйлөп баштайт. Көрсө жаңы эки болгон автокырсыкта Даниэль мотоциклчен каршы тилкеде келе жаткан болуп, бирок күтүүсүз жерден ушундай болуп эле экөө тең кырсыкка учурап калган. Натан Даниэльдин дагы денеси эч нерсе болбогондугун көрүп, сүйүнүп эле экөөбүз тең аман калыптырбыз деп Даниэль тескерисинче Натанга биз өлүп калдык окшойт. Айланаңды жакшылап карачы, эч ким жок экен. Ишенбесең тигине унааңда өзүңдүн өлүк денең жатат деп айтат. Анда Натан чындап эле унаанын ичинде кимдир бирөөнүн өлүк денеси жаткандыгын көрүп, мындай болушу такыр мүмкүн эмес, мен кантип эле өлүп калмак элем деп. Сыягы мен азыр түш көрүп жатсам керек, мени тез жардам менен алып кетишип дарыгерлер дарылап жатса керек деп айтып баштаса, Даниэль Натанды токтотуп анын өлүк денесин унаадан сүйрөп чыгат. Дал эле өзүнүн денесинин өлүп жатканын көргөн Натан анда да ишенбей, эгер экөөбүз тең арбак болуп калган болсок, анда кантип сен чыныгы денени сүйрөп чыгып салдың деп суроо бере баштайт. Дал ошол учурда бактыга жараша арттан бир унаа келип токтоп, сүйүнүп кеткен Натан болсо ошол жакты көзөй чуркап эле тез жардам чакыргыла деп кыйкыра баштайт. Бирок ал унаадан түшкөн адам Натанды байкап да койбой, тез жардам чакыргандын ордуна Натандын чөнтөгүндөгү капчыгын алып алат да андан ары жолун улантып кетип калат. Ошондо гана Натан чын эле өлүп калган экендигине ишене баштап, демек өлүмдөн кийин жашоо бар экен да. Демек бейиш тозок дегендин баардыгы чын турбайбы? Эми эмне кылабыз деп эле сүйлөнө баштайт. Аңгыча болбой эле алардын жанынан бир ак дарбаза пайда болуп, Даниэль ошол дарбаза тараптан бир сонун музыка угулуп жаткандыгын айтат. Дал ошол учурда эле Натан карама каршы жактан дагы бир дарбазаны байкап, ошол дарбаза тараптан адамдардын өкүрүк кыйкырыктары чыгып жаткандыгын уга баштайт. Бирок кызыгы тиги ак дарбаза жактан чыккан музыканы уга албай. Даниэль болсо адамдардын өкүрүк кыйкырыктарын уга албай жатыптыр. Ошондо гана Натан Даниэльге демек менин күнөөм бар экен да. Бирок мен аны жакшы ойдо эле кылган болчумун. Аялым ооруп калып узак жылдар бою кыйналып жүрдү. Акыры мен аны ушинтип кечке кыйнала бербесин деп, кыйналуудан куткарып өлтүрүп койгом. Демек эми мен тозокко түшөмбү деп баштайт. Көрсө бул эки адам тең жашоодо Кудайга ишенбеген атеисттер болуп чыгып, ушул учурда гана Натандын Кудайы эсине келдиби айтор. Асманга карап кыйкырып, "О Кудай, мен тозокко түшкүм келбейт" деп баштайт. Андан соң ал жанагы ак дарбазанын ичин көзөй секирип да көрдү. Бирок эч кандай эч нерсе болгон жок. Анда Даниэль Натан менен кучакташып коштошот да, жанагы ак дарбазаны көзөй өзү секирип көрөт. Бирок кызык жери анда дагы эч нерсе өзгөргөн жок. Даниэль таң калып эле жалдырап туруп калса, анын жанында бир кичинекей кыз пайда болуп, "Мени сен сүзүп кеттиңби?" деп Даниэльден сурайт. Ошондо гана Даниэль аң-таң болуп эсине келе албай, автокырсык болоордон бир канча секунд мурун жолдун жээгинде ушул кичинекей кыздын тургандыгын эстейт. Сыягы мен ушул кызды сүзүп өлтүрүп алган окшойм деп ошондо гана эсине келип, Даниэль кичинекей кыздан кечирим сурайт да, "Жүрү, экөөбүз ак дарбазага чогуу киребиз" деп ээрчитет. Бирок кичинекей кыз Даниэльди жанына жолотпой катуу кыйкыра баштайт. Катуу кыйкырыктан улам эмне кылаар айласын таппай калган Даниэль кызды көтөрүп барат да жанагы ак дарбазаны көздөй ыргытып жиберсе, кыз ошондон ары эле кайып болуп жок болуп кетет. Урматтуу Москва шаарында иштеген мекендештер, трудовой договор жазап беребиз. Эң башкысы өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы, бирок эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, 100% кепилдик менен биз аркылуу алсаңыз болот. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000 рубльдан жазаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жазатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андан тышкары печат дагы бастырып беребиз. Эң башкысы өзүңүздөр акча төлөбөй бекер бастырганыңыздар жакшы. Кандайдыр бир себептер болуп убактыңыздар тар болуп жатса, биз аркылуу бастырсаңыздар, эч кандай кезексиз, тоскоолдуксуз бастырып чыгасыздар. Андыктан достор, экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла бериңиз. Ошол замат эле ак дарбазанын өзү дагы жоголуп кетип, Даниэльге болсо карама каршы жакта турган дарбазадан адамдардын ачуу кыйкырыктары, өкүрүктөрү угула баштайт. Экөө ошентип андан ары эмне кылаарын билишпей сен кир мен кир деп жатышып, бир кезде Натан күтүүсүз жерден эле Даниэльди ошол жака түртүп киргизип жиберет. Өзү болсо Кудайдын алдында актанып, мен болгону аялым каалаган нерсени кылдым. Ал дагы оорусунан улам депрессияга түшүп кыйналып, ушинтип кыйналганча өлүп калууну каалаган деп айтат. Ошентип отуруп Натан бир кезде, мен эмне болгон күндө дагы бул дарбазага кирбейм деп баштайт. Дал ошол учурда эле бир коркунучтуу желмогуз пайда болуп Натанды көздөй жакындай баштап, аны көрүп коркуп кеткен Натан дарбазага өзү эле кирип кетти. Бир заматта эле башка ааламда пайда болгон Натан айлананын баардыгын бороон каптаган караңгы чөлдө экендигин көрүп,
Чөлдө болсо көптөгөн адамдардын өлүп жаткандыгын көрөт. Натан алдынан чыккан биринчи эле Жанна деген кичинекей кызды көрүп, ошондой кичинекей кыз кантип тозокко түшүп калды деп ойлонот. Ошондо бизге кичинекей кыз Жаннанын жашоосу көрсөтүлө баштайт. Жанна бул кезде үйүнүн экинчи кабатында апасы менен атасынын урушуп жатканын угуп жаткан. Ата-энеси болсо дал ушул Жаннанын айынан урушуп жатышкан болуп, Жанна болсо эч камсынабай эле андан ары тамактанууну баштайт. Кийинки көрүнүштө анын психолог менен сүйлөшүп жаткан видеосу көрсөтүлөт. Көрсө Жанна таш боор мүнөз кыз болгондуктан кармап алган чымчыгын жанчып өлтүрүп салып, керек болсо өзүнүн бир тууган сиңдисин дагы жаман көргөндүктөн калемсап менен аны сайып жарадар кылып койгонун дагы билебиз. Анан да ал психологко мен ата-энемди жаман көрөм. Керек болсо алардын дагы денелерин бир нерсе менен сайып оортуп салмакмын деп айтат. Сыягы Жанна чындап эле таш боор жана мыкаачы болуп, анан да акыл эси туура эмес өрчүп калганбы айтор. Акыл эси ордунда сыяктуу көрүнгөнү менен ушундай кылыктары бар болчу. Где мой завтрак? Где мой завтрак? Кийинки күнү эртең менен анын үйүнөн ата-энеси бычак менен сайгыланып өлтүрүлүп жатканын көрөбүз. Көрсө түндө Жаннаны тарынтып койгон ата-энесин Жанна өзү эле сайгылап салганбы айтор. Эч нерсе болбогондой алардын өлүктөрүн карап тамактанып отурду. Жертөлөдө болсо орою суук болгон өтө бир башкача адам бар болчу. Жанна ошону чакырып чыгат да андан эч коркпой эле ошону менен сүйлөшө берет. Аны менен ойноп, аны менен бирге тамактанып, бирок күзгүгө каранган кезде Жаннанын сөлөкөтү күзгүдөн көрүнүп, жанагы ороту суук адамдын сөлөкөтү болсо күзгүдөн көрүнбөй коет. Биз ушул жерден Жаннанын таптакыр эле акылынан айнып, өзүнүн элестөөлөрүндө гана жашап жүргөндүгүн билебиз. Чыгарман келип Жаннанын үйүнө бир нерсе таштап кеткенден кийин Жанна жанагы ороту суук адамды издеп жүрүп, бир бөлмөгө кире калса, ал адам Жаннанын ата-энесин жеп жаткан болот. Ушуларды элестетип акылынан айныган Жанна андан ары барып, сиңдиси ойноп жаткан жеринен ороту суук адам бизди өлтүргөнү жатат. Мен сени катып коеюн деп сиңдисин мештин ичине салат да, мешти иштетип коюп беймарал басып кетип калат. Дал ушул көрүнүштөр тозоктон Натандын көзүнө көрүнө түштүбү айтор. Жаннанын эмне үчүн тозокко түшкөндүгүн түшүнүп, андан ары жактан жаткан дагы бир аялдын денесин көрөт. Дал ошол учурдан тарта ал аялдын дагы тозокко эмне болуп түшкөндүгү Натандын көзүнө чагылыша баштайт. Джулия бул кезде ашканада жүргөн болчу. Ал жаңы эле ыйлап бүткөнбү айтор, көздөрү жашылданып, үстөл үстүндөгү калып калган кандын тагын кетиргенге аракетин көрө баштайт. Андан соң ал жуунуп жаткан кызына кыйкырып, кечигип жатабыз, эртерээк чык кетели деп айтат. Бирок кызы такыр эле чыкпай койгондуктан Джулия ошол жака кирип барып, кызы сууда жаткан жерден өз тамырын колун кесип, өз өмүрүн кыйып алгандыгын түшүнөт. Көрсө Джулия кызынын өлүк денесин буга чейин эле тапкан болуп, бирок буга такыр ишенгиси келбей көпкө чейин ыйлай берген болот. Ал такыр ишенгиси келбей кызын тирүү деп эле элестетип, кийинтип алып отургучка отургузуп, ага да чай берип тамактанганга аракет кылат. Көрсө Джулиянын кызынын мектептеги классташтары аны өтө шылдыңдап, ар дайым басмырлап, кээде уртокмокко да алып салышчу экен. Бир канча кыздар өздөрүнүн күчтөрүн көрсөтүп, ага зомбулук да көрсөтүшүп, коркутушат да бир кыздын бутун өптүртүп, аны сүрөт видеого тартып алышат. Ошундан улам мектепке баргысы келбей өтө тажап кеткен кызы, мектептеги менин жашоом такыр эле болбой жатат, мектепке барбай эле коеюнчу десе, апасы ага болбой эле бардыгы өтүп кетет деп мектепке жибере берчү экен. Эми ушинтип аягы кызы өзүн өзү өлтүрүп алган соң, ушул нерсеге өзү дагы ишенгиси келбей, адаттагыдай эле кызы менен бирге деңиз жээгине барып эс алып келмекчи болот. Бирок ушул учурда үйгө кошунасы келип калып, Джулиянын бир башкача болуп тургандыгын байкайт да, ары жакта отурган Джулиянын кызын келип текшерип эле өлүп калгандыгын билет. Джулия болсо кошунасына эч билдирбегенсип, биз азыр деңиз жээгине кетели деп жатабыз десе, кошунасы таң калып эле полицияларга чалайын дедиби айтор, үйдөн чыгып кетип калат. Джулия дагы дароо эле кызын унаага жүктөп, унаасын айдап деңиз жээгине жөнөйт. Ал кызын дагы эле тирүү элестетип, аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, бирок бир кезде баары бир кызынын тирүү эмес экендигин түшүндүбү айтор. Ызасына чыдабай өз өмүрүн дагы кыймакчы болуп, жол жээгинде турган карагайды барып сүзөт. Кыскасы, өз өмүрлөрүн кыйган Джулия жана анын кызы дагы ушинтип тозокко түшкөн болуп, Натан андан ары эмне кылаарын билбей турса эле, аны көздөй бир коркунучтуу кыска мүйүзчөн жандык келет. Ал Натанга мен сени түбөлүк кыйноочу жайыңа жеткирем деп айтып, өзү менен алып жөнөгөндө Натан ага болушунча актанат. Бирок албетте анын актанганы эч нерсени өзгөртпөйт. Жанагы коркунучтуу жандык Натанды бир эшик аркылуу бир үңкүргө алып кирип, сен бул жерде 4000 жыл кыйноо тартасың. Убактың бүткөндө мен кайтып келем. Андан ары дагы эмне кылабыз көрөбүз дегендей кылат. Ошентип ал жандык кетип жок болоору менен эле, дубалдын түп жагында төшөгүндө уктап жаткан дагы бир жандык кыймылга келип эле ордунан тура баштайт. Көрсө ал бул жерге түшкөн адамдардын ар бирин өзү каалагандай кыйноого алып, оюнчук сыяктуу ойноп эле кыйноо менен өлтүрөт экен. Окей, только не злись, не злись.
А дегенче болбой эле Натанга жетип келип уртукмоку алып, башы менен кайра ташты сүздүрүп жатып өлтүрөт. Тасманын аягында Натан кайра тирилип же төрөлгөнбү айтор. Жанагы жандык аны кайтарууга алып отургандыгын көрөбүз. Сыягы эми Натан өлсө эле кайра тирилип 4000 жыл бою тозоктун катуу кыйноосун тартканы калды окшойт. Албетте тасма көрөрманга эмнени айткысы келгени, эмнеден кабар бергиси келгени даана эле түшүнүктүү болду окшойт. Видео жаккан болсо сиз дагы тасма жөнүндө өз ой пикириңизди жаза кетиңиз. Анан да эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, каналга катталып кеткенди унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.